балдар. 10-класс алгебра сабагы. Темабыз функцияларды изилдөө. Аралыктан окутууну улантабыз. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта функциянын графиктерин түзүү деген эмне экендигин билесиңер. Функцияларды изилдөөнүн алгоритми менен таанышасыңар. Графикти окуу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Анан мисалдарды чыгарасыңар. Функциянын графигин түзүү. Биз буга чейин балдар функциялардын графигин чекиттерин таап алып түзүп келгенбиз. Функциянын графиги так болуш үчүн ал функцияга мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн таап алдын ала изилдеп алыш керек экен. Алар кайсы аралыкта аныкталган, нөлдөрүн билип алуу, өсүү жана кемүү аралыктарын аныктоо, качан оң жана терс мааниге ээ боло турганын, максимум жана минимум чекиттерин таап алуу ыңгайлуу болот экен. Мисалы, f от x барабар 1/x квадрат плюс 1 деген функция берилиптир. Биринчи функциянын аныкталуу областы бүткүл саноо экени көрүнүп турат. Анткени бөлчөктүн бөлүмү x квадрат плюс 1 нөлгө айланбайт, x'ка кандай маани берсеңер дагы. Экинчи функция жуп экен. Аныктама боюнча x'ка минус калып калыптыр. X'ка минус маани беребиз. Ошондо кайра эле биз функциянын өзүн алып атабыз. Демек, жуп функция. Берилген функция жуп функция болду. F'тин графиги ординаталар огун кайсы чекиттерде кесет? Ошону таап алабыз. F'тин графиги абсцисс огун кеспейт экен. Нөлү жок. 1/x квадрат плюс 1 деген теңдемени чыгара турган болсок, бул теңдеменин тамыры жок болуп чыгат экен. Тамыры жок болот. Функциянын турактуу болуу аралыктарын тактоо керек экен. Функция x'тин каалаган маанилеринде оң экендигин көрүп турабыз. Бүткүл саноогунда функциянын маанилери оң болот. Терс маани берсек дагы, x'ка оң сандарды берсек дагы. Анан функциянын графигин тургузуп көрөлү. Мынакей, өсүү жана кемүү алмашкан чекиттердеги функциянын маанилерин табуу керек экен. Анда биз x'ка 0 берсек, функциянын мааниси 1ге барабар болот экен. Бул анын максимум чекити болот экен. Мына карайлы эми. Функциянын графиги төмөндөгүдөй болот экен. Биз көрдүк, ал минус чексизден нөлгө чейин өсүп атат. Нөлдөн баштап кайра чексизге чейин кемип атат. Ал эми анын бир гана чекити, өзгөчө сыналуучу чекиттердин бири бул. Анын максимум чекити болду. Функция өстү, анан кайра кемиди. Ал эми x чоңойгондо x квадрат плюс 1дин да мааниси чоңойт экен дагы. Ал эми функциянын мааниси оң бойдон калып, анан нөлгө умтулат экен. Ошону көрүп атабыз. Бул бөлчөктүн бөлүмү чоңойгон сайын функциянын мааниси кичирейип баратат дагы. Ал графикте көрүнүп турат. Мынакей, бул жакта ал кичирейет. Терс жана айттык, функция жуп функция дейт. Жуп функция дайыма y огуна карата симметриялуу болот. Мына бул жагынан экөө бири-бирине симметриялуу дагы болот. Биз буга чейин өтүп кеткен темалардагы аныктамаларды негиздейт экенбиз. Мындан ары функцияны изилдөөдө айтылган схема боюнча жүргүзөбүз. Биринчи аныкталуу областын таап алат экенбиз. Экинчи функциянын жуп же так же мезгилдүү экендигин билип алат экенбиз. Үчүнчү функциянын графигин координаталар октору менен кесилишүү чекиттерин табат экенбиз. Анын үчүн функцияны нөлгө барабарлап алып теңдемени чыгарып алып тамырларын табышыбыз керек экен. Функция белгиси кайсы аралыктарда турактуу экендигин, же болбосо турактуулук аралыктарын таап алат экенбиз. Өсүү кемүү аралыктарын таап алат экенбиз. Экстрем чекиттерин, ал чекиттердеги функциянын маанилерин эсептейт экенбиз.
функциясынын аягында ушул касиеттер боюнча функциянын графигин тургузуп алат экенбиз. Эң жөнөкөй абанын температурасынын өзгөрүүсүн графикти окуу дегенге мисал карап көрөлү. Мына бизге функция берилди, анын графиги берилди. Y огу бул азыр биздин учурда абанын температурасы, а X огу болсо убакыт. Кыш мезгили экен. Карайлы, 2 жана 5 деген чекиттерде ал окту кесип атат. 2-де 5-те демек температура 0-гө барабар экен абанын температурасы. Алгачкы 1 сааттын ичинде, мына алгачкы 1 саат деген сөз саат 12-ден 1-ге чейин. Андан кийин саат 3-төн 8-ге чейин температура жогорулайт экен. Мына карайлы, жашыл менен боюлуп атат, температура жогорулайт экен. Ал эми саат 1-ден 3-гө чейин, мына көк болуп калып калды. 3-гө чейин абанын температурасы төмөндөйт экен. Мынакей биз графикти карап туруп аны окудук. Эми үйгө тапшырма. Видео сабакты окуп, китебиңерден дагы теманы окуп, кенен берилген бүгүнкү өткөн түшүнүктөрдүн баардыгы дептерге жазабыз. 94-чү таблицада берилген касиеттер боюнча A'сын, G'сын графиктерин чийесиңер. Түзүүнү аткарасыңар, касиеттерин окуп туруп. Функцияларды изилдөөнүн алгоритмин жаттайсыңар. Жашоодо графиктерди эмне үчүн колдонушат? Окуп өз алдынча ар кандай булактардан 3-4 слайдтан турган рефератты даярдап мага жөнөтөсүңөр. Кийинки сабакта жолукканча саламатта болгула.